миллион гүл, миллион эмоция тартууланат, дейт 31 жашка толгон Анжелика. Ырчынын тулган күнүнөн фоторепортаж. Ырчы актриса Анжелика бүгүн 12-июнда 31 жашка толду. Карантин шартында тулган күнүн тар чөйрөдө белгилеген Ырчы бул күнү дагы бир жакшы жаңылык менен бөлүштү. Ырчы баш каладагы кеңселердин биринде Лика сулуулук салонунун ачылышын жасады. Анжеликаны куттуктап келгендерге ыр, бий тартууланып, оюндар ойнотулуп, ар кандай белектер да тартууланды. Жаңы сулуулук борбору менен Ырчы айым тааныштырып, заманбап кызмат көрсөтүүлөр 24 саат бою кардарларды тейлей турганын билдирди. Жыл сайын тулган күнүмдө белгилейм. Анткени мындай күн дайыма боло бербейт. Бир жолу эле болот. Бул күнү миллион күлкү, миллион гүл, миллион эмоция тартууланат. 4-5 жылдан бери тулган күнүмө берилген гүлдөрдү медреселерде кыздарга тартууну адат кылгам. Андан тышкары 12-июнь күнү төрөлгөн бардык айымдарды тулган күнүмө социалдык тармак аркылуу чакырып, белектерди берип келем. Азыр сиздер көрүп турган гүлдөрдү быйыл дагы көп балалуу энелерге, ушул күнү төрөлгөндөргө тартуулам, дейт Ырчы. Ырчы 45 жаштагы шаар тургуну 6 баланын апасына 101 роза гүлүн тартуулап, баатыр энени тулган күнү менен куттуктады. Ал эми Анжеликанын колунан белек алган айым биринчи жолу 101 роза алып толкунданып жатат, дейт. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын башында турган Анжелика айымдын ата-энеси болду. Алар кызынын жетишкендигине сыймык менен карап, ушул ийгиликтер жеке өзүнүкү экенин айтышты. Кызыбыз ушундай кырдаалда жумушсуз отуруп калгандарга иш орундарын түзүп берип жатат. Ушунун баары өзүнүн жетишкендиги. Албетте, биз кызыбыз менен сыймыктанабыз. Келечекте кызыбыз да кыздары менен сыймыктанган эне болсун деп тилектерин айтышты. Иш-чарага Ырчы Асель Кадырбекова, таттуу түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека, Ырчы Омар Жубай менен Гүлзат Чыныбек кызы жана башка шоу-бизнес өкүлдөрү келишти. Концерттик бөлүк жыйынтыгандан кийин Ырчы айым атайын даярдалган 3 кабаттуу торту кесип меймандарга ооз тийгизди. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Ырчы Айпери Кубик кызы. Акылсыз эркек гана күчүнө ишенет. Ырчы Айпери Кубик кызы аялдардын укугу тууралуу өзүнүн оюн бөлүштү. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жазды. Жүрөгүм ооруп турат. Бүгүн шумдуктуудай видеолорду көрүп капаландым. Көөсүнөн зордук, зомбулук көргөн айымдар. Кайда баратабыз? Кимде күнөө? Эмнеге мырзаларыбыз мынчалык мыкачы болуп баратат? Ким күнөөлүү? Турмуштун ордугубу? Же тарбиябы? Же мүнөзбү? Аялдын катуу кармаш керек деген бизде бир кызыктай түшүнүк бар. Бул деген уруп согуп деген эмес го. Таза акылыңар, күчүңөр жетпей баратса, жүрөктү ыйманга толтуруп, дин жолунда шарият менен аялга кандай туура мамиле кылууну үйрөнсөк болот го. Алсыз, акылсыз эркек гана күчүнө ишенет. Себеби аялдын эркекке күчү жетпейт да. Эгер ошону эркек деле болсо, албетте, биздин ата-бабаларыбыз кандай гана эркектик чыныгы сапаттарга ээ болгон. Кайда кетти ошол сапаттар? Чыныгы эркектин вазифасын көпчүлүк мырзаларыбыз унутуп баратат. Кыздарды, аялдарды күнөөлөйбүз. Аларды коргоо, бирөөгө басынтпоо, сактап алуу мырзалардын колунда. Эркектин милдети аманатты көздүн карагиндей сактоо. Апаңбы, кызыңбы, аялыңбы, карындашыңбы, эжеңби, жалпы мусулмандарды. Бөтөн кыз болсо да аны кордоого укугуң жок. Бул дүйнө кайтар дүйнө. Аллахтын алдында жооп бересиң. Канчалаган кыздарыбыз бузуп, боюнда кылып же үйлөнүп деле ажырашып балдары менен таштагандарчы. Эркек деген жоопкерчилик деген сөздүн синоними. Дагы кыздар бузулуп жатат деп коет. Ошого жол бергендер да эркектер. Атасызбы, агасызбы бузуп жаткан эркектер деп ойлонгула. Айтарым, биз айымдар алсызбыз. Эркекте напси бирөө эле. Аялдыгы 9 деп коет. Ошон үчүн кыздарды туура тарбиялап, бешикке алып кирүүчү кылсак сонун болот. Буюрса, бул дегеним уруп согуп, зордук, зомбулук көрсөтүү эмес. Ар бир тарбиялай турган адам эң биринчи өзүн тарбиялоосу керек деген оюн бөлүштү Ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG.